Саламатсыңар мен сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Музыка сабагында төкмө акындык деген тема менен таанышабыз. Андай эмесе кулак түшүп угуп отургула. Элибизде илгертеден эле төкмө акындык өнөрү даңазаланып келген. Төкмө акындык өнөрдүн да өзүнө мүнөздүү өзгөчөлүгү бар. Аты айтып тургандай эле төкмөлүгүндө. Себеби төкмө акындар алдын ала даярданбастан кези келген жерде каалаган учурда ыр берметтерин нөшөрлөтө төгүп, комуздун коштоосунда ырдашкан. Казак элинин атактуу жазуучусу Муктар Абуэсов төкмө акындар кындан кылыч суургандай жалт эткен, өткүр өнөрдүн ээси деп баа берген экен. Төкмө акындар тарыхый окуяларга терең көз карашта карап, көркөм ой жүгүртүшкөн. Алар бир укканын дароо илип алып, эсинде өмүр бою сакташкан. Алардын музыкалык сезими, эске тутуусу абдан күчтүү өнүгүп, кандайдыр бир касиетке ээ болушкан. Алар таланттуу чыгармачыл инсандар. Төкмө акындардын репертуары негизинен термелерден, айтыштардан, алым сабактардан, санат насаат ырлардан, дастандардан турат. Бүгүнкү күндө уламышка айланган улуу төкмө акындар Жайсаң, Ак Бука жөнүндө билебиз. Ошондой эле Балык, Жеңи жок, Эшманбет, Токтогул, Барпы, Калык, Коргол, Осмонкул, Алымкул жана башка көптөгөн төкмө акындардын ысымдары эл оозунда айтылып келүүдө. Токтогул Сатылгановдун насыят ырын угабыз. Дениң соодо эринбей, бекерликке берилбей, эркиң менен жумуш кыл, эринчек жалкоо дедирбей. О деги эринчек жалкоо дедирбей. Ырыс алды ынтымак, ыгын таап кол кармаш. Билими бар азамат, бири-бириңе жардамдаш. Дайыма бири-бириңе жардамдаш. Жашооңдо жаркын өнөр тап, кор кылбай асыл жанды бак. Эрдин көркү эл менен, эмгегиң менен элге жак. Ар убак эмгегиң менен элге жак. Бүгүнкү күндө уламышка айланган улуу төкмө акын Калык Акиев жөнүндө сөз кылсак. Калык Акиев кыргыз элинин залкар төкмө акыны, комузчу, көөчү, дастанчы. Калыктын ырчылыкка болгон шыгы эрте башталат. 18 жаш курагында эле өз аймагында аты чыгып, белгилүү болот. Ал Токтогулдун шакирттеринин бири болгон. Устаты Токтогул менен көп жерлерде атчан кыдырып, айтыштарга катышкан. Анын чыгармачылыгынын мазмунунда негизинде ошол кездеги элдин жашоо тиричилиги чагылдырылган. 1930-жылдары ал ырларын кагаз бетине түшүргөн соң 3 томдук поэтикалык жыйнагы жарык көрөт. Устаты Токтогулдун музыкалык мурастарынын көбү калыктан жаздырылып алынат. Көрүнүктүү музыка таануучу Виноградов Калык Акиевдин аткаруучулук чеберчилигин жогору баалап, аны төмөнкүчө мүнөздөгөн. Ал буйдалбастан жана абдан чеберчилик менен уйкаштырып ыр кураган. Калык Акиевдин чыгармачылыгындагы негизги жанрлардын бири кенже дастандар. Ал комуздун коштоосунда көп дастандарды, поэмаларды жатка айткан. Анын вариантында Жаныш Байыш, Курманбек, Ак мөөр, Карагул ботом сыяктуу бир топ чыгармалар жазылып калынган. Балдар, төмөндө берилген музыкалык сөздүктөрдү карап, окуп, түшүнүп алалы. Үйгө тапшырма насыят ырын жаттоо.